Жер кой эле. Кышта билесиңби? Маяктан ийизин көрсөтүүдөн ушул тараптан өтүп кеткен да менен. Бул бир өткөн жерден илбирс кайрылат да. Буну биринчи байлайбыз. Ташты кыймылдатпай коюш керек буну. Бекем. Эми бул камера боюнча тааныштырып кетсем, бул камеранын алыстыгы 25-тен 30 метрге чейин тартат. Бул күн түн тарта берет. Анан бул шамал болгондо чөп шардын башы кыймылдаганда ошондон бери тартат. Кыймыл кандай кыймыл болсо ошону тартып турат. Бул деңиз деңгээлинен 2500 метрден жогору карай коюш керек. Биздин жер шартыбызга карата. Ар бир койгон камерабызды GPS-ке түшүрүп, ошонун немесин чыгарып коебуз. Кийин GPS менен неменин ордун таап алышат. Анан бунун батарейкасы 3 айдан 6 айга чейин чыдайт. Муну күлчөтөбүз, буян басабыз. Окей десоз да күтүп турабыз. Анан секундомер башталат, 10 секунд бүткөндөн уже тарта баштайт камера. Бер 2780 метр экен бийиктиги жас. Эки миң 16-17 жылдары жапайы тоо эчки текелердин саны аябай аз кездештирчүбүз. Бүгүнкү күндө жапайы тоо теке эчкилердин саны ар бир көбөйүп, ак илбирстиге дагы тоо итина кормовой базасы түзүлдү десек болот. Бүгүнкү күндө Гефпрон долбоор тарабынан Канат Чоо мамлекеттик жаратылыш паркынын техникалык жана материалдык базасы чыңдалып, ошондой эле кызматтык мингич аттардан бери алынып берилген. Бүгүнкү күндө толук бизде иш алып барууга мүмкүнчүлүк шарттары түзүлгөн. Бул ак илбирстин экосистемага кошкон салымы көп. Жана ошондой эле бул ак илбирсти дүйнө жүзү торып аракет кылып келет ушул убакка чейин. Ошон үчүн ак илбирсти жакшы сактап алыш керек.